ваннага киргенде дуа айтып киребиз да, жанакы туалеттин дуасынчы, эгер тиги аjatkанага ушата турган болсок. Бирок азыркы квартираларда ваннада стиральный машина, башка буюмдар деле турат да. Эгер ажатканага чоң же кичи заара үчүн эмес, ошол ваннага жуунуу үчүн, колду чайкаш үчүн, же стиральный машина үчүн, башка нерселер үчүн кирсең, анда ошол дуаны айтпай эле кириш уруксатпы, же сөзсүз түрдө ажаткана деп жалпы эсептелгендиктен кирген чыккан сайын ажаткананын дубасын айтып туруш керекпи? Wallahu alam, эгерде башка максатта башка иш үчүн кирсе, ал жанагындай дуалар айтылбайт. Алла ошол айтылган дуалар ошо даратты ушатууга гана тийиштүү дуа. Айрыкча биз айтып кеттик, дуа ошо ичине киргенден кийин даратты ушатарда айтылат деп. Анан экинчи себебин айтпадык, ал жерде жанагындай нажас нерселер, чыккан нерселер токтобой суу менен агып кетет. Ал ошо жанагы факихтер, алымдар китептеринде жазып кеткен хала, сөзү маканат хала деген өкүмүн албайт да. Мындайча айтканда жөнөкөй эле комната сыяктуу. Эми ооба биз түшүнүк боюнча туалет атайын ушу дарат ушата турган жай деп түшүнөбүз. Бирок жанагындай дуалар аларга тиешелүү болбойт, эгерде башка максатта кирген болсок. Wallahu alam.